Je sizдің жақындарыңыз қоңырлық тартабы? Bunun себептері birinci, murundun ortancı tosmasının qiyşayışı. Je murundun arqa көңдөңүндө limfoidный ткандардын чоңоюп кетиши. Je anginaның чоңоюп кетиши. Дагы bunday себептер өтө көп. Бул себептерди уккандан көрө осмотрге келиңиздер. Мен Данияр Хакимжанович, лор врач. Мен силерге жардам берем. Кайра коңур таппай каласыздар. Мурдубуз менен жакшы дем албашыбызга эң көп себеп боло турган нерселер бул мурун көңдөйүнүн ичиндеги ортоңку тосмонун кыйшайып кетиши, же болбосо мурундун арка көңдөйүндө аденоид эттин пайда болуп калышы, же болбосо грипп, ар түрдүү вирусный инфекциялар, ошолордун негизинде гайморит болуп калышы. Жайкы мезгилдерде, жайында, жазында аллергия менен мурун жакшы дем албашы мүмкүн. Аллергияда не болот? Мурунду ичи шип кетип, аллергиялык реакция менен толук жабылып калат. Бунун негизинде жакшы дем албайбыз. Анан мурунду ичиндеги полиптер мурундун жакшы дем албашына, жит сезбешине себеп болот. Мурундун ичиндеги көйгөйлөрдү билиш үчүн биз Medline клиникасында эндоскоп жардамы менен мурунду ичин көрөбүз. Бул мурунду ичине так бардык жерини көрүшкө жардам берет. Ушул менен диагнозду так коебуз. Дары дармек менен лечение кылыш керекпи же операция кылыш керекпи? Ушул нерселер чечилет. Кимде ушундай көйгөй болсо келиңиздер, биз силерге колдон келгенче жардам беребиз. Кулагыбыздын тарсылдагы кандай функцияны аткарат? Биринчи, укканы жардам берет. Экинчи, бизди сырткы айланып чөйрөдөгү кулакка кирип кете турган нерселерден коргойт. Тарсылдагыбыз не себептен тешилип калышы мүмкүн? Көп учурларда кулак шамалдаганда, ириң акканда же кулакка ар түрдүү травмалар болгондо тешилип калат. Бул жерде тарсылдагыбыз тешилип, кулактын ичинде тарсылдак жок. Арка тараптагы сөөктөр көнүп атат. Кулагыбыздан тез-тез ириң агышы мүмкүн, кулакка суу кирип кетиши мүмкүн. Кулагыбызда жагымсыз жыттар пайда болушу мүмкүн бунун негизинде. Сизде ошондой көйгөй барбы? Комментарийде жазыңыз, биз сизге жооп кайтарабыз. Таптакыр укпай калышы мүмкүн. Адамдын кулагы менен мээнин ортосунда угууну өткөзүп бере турган нерв тамыры бар. Ошо нерв тамыр шамалдаган учурда адам угуусу пасайып кетиши мүмкүн же таптакыр укпай калышы мүмкүн. Бул нерв тамыр кээ бир учурларда острый шамалдайт. Пациентибиз уктап турганда же грипп болгондон кийин кээ бир себептер менен резкий бир күндө кулагы укпай калат. Bunday учурда убагында врачтарга келип кайрылса, ушул нерв тамырды толугу менен калыбына келтиргенде шанс болот. Бизде көп учурларда ушул нерв тамырды өнөкөт формасына өтүп калгандан кийин узак убакыт шамалдап, ошол нерв тамырлар кургап калгандан кийин, ошондой учурларда кайрылат. Өнөкөт формасына өтүп калгандан кийин бул нерв тамырлар кайра калыбына келбейт. Кимде ушундай көйгөй боло турган болсо, убагында лор врачка кайрылышыңарды сунуштайм. Ангинаны үй шартында кантип дарылайбыз? Суюктуктарды көп ичиңиз. Спирттик ичимдиктерден алыс болуңуз. Тамак кургабаш үчүн үйгө увлажнитель воздуха коюңуз. Физикалык активдүүлүктөн алыс болуңуз. Ооз көңдөйүнү туздуу суу менен чайкаңыз. Врачка барып антибиотик жаздырыңыз. Эгерде сизде температура 3 күндөн көп созулса, жутуу кыйын болсо, анда Medline клиникасына кайрылыңыз. Жаш балдардын мурун менен жакшы дем албашы нелерге алып келиши мүмкүн? Акыркысы эң маанилүү. Ооз менен көп дем алган жаш балдарда тамак көп ооруйт, тез-тез бронхит менен ооруп көп жөтөлөт. Өпкө тез-тез шамалдашы мүмкүн. Алардын тиштери кыйшак чыгып, жактын формасы өзгөрүшү мүмкүн. Түнү уктаганда коңурук тартып, төшөккө сийип коюшу мүмкүн. Мурун менен жакшы дем ала албагандыктан так сүйлөй албай, маңкаланып сүйлөп калат. Жаш бала мектепте сабактарды жакшы өздөштүрө албай, бул нерсе келечегиге деле таасир этиши мүмкүн. Сиздин балаңыз мурун менен жакшы дем ала албаса, Medline клиникасына кайрылыңыздар. Акыркы эндоскоп аппараттары менен мурунду ичиндеги көйгөйлөрүн чечебиз.
тарсылдагы жарылганда гана операция жасалабы? Бизге ушундай суроо берилди. Жок, бир гана бул учурда эмес. Ортоңку кулактан кайра ириң ага берсе, уус сөөгчөлөрүндө кандайдыр бир өзгөрүштөр болсо, угу төмөндөп кеткен учурларда, кулак травма алганда, кулакка зыян жеткен учурларда, тарсылдак тешик турган учурда кулагынын ичиге тынбай инфекция кирип, bunun негизинде тез ириң агат жана уусу төмөндөп кетет. Ошол себептен биз кулактын тарсылдагын жамашыбыз керек. Сизде ушундай көйгөйлөр болуп аткан болсо, бизге келиңиздер, жазылыңыздар. Биз силерге жардам беребиз. 7-8 жыл мурда болуп аткан окуя. Баласы ошо 5-6 жаштагы. Үйдөгүлөр менен сүйлөшсөм, эң основной нерсе ошо ангинасы көп тез кармайт деди. Анан мурду менен жакшы дем алды. Бала арык, анан характери аябай инжик болуп калган да. Ата-энеси ошол нерсени айтып атат. Балам аябай инжик, ыйлай берет, эч нерсе жакпайт, ошол нерсени айтып калды. Анан мен өзүмдүн соседтерим болот бул, бейтап. Аны текшерүүдөн өткөзгөндөн кийин ошо ангинасы көп кармап атканын, хронический танзилит деп коебуз, ошол нерсе бар. Анан мурунун аркасында, мурун арка көңгөйүндө өтө чоң аденоид эти бар экенин аныктадык. Анан ушу балаңды ангинасын алып ташташ керек. Анан мурунун аркасындагы этти алып ташташ керек. Бул балага биринчиден ангина постоянный инфекция өзүнүн кызматын аткара албай атат. Инфекция бул денеге өзүнүн заарын берип атат. Анан экинчи проблемабыз мурунун аркасындагы эт. Мурдубузга ошо чоңдорду деле эки пактаны ушундай кылып ичкерисиге салып койсо, мурду менен дем албаса, толук оозу менен дем алып жүрсө, биз чоңдор деле ал жаш баладан беттер инжик болуп кетебиз. Ошо мурду менен жакшы дем албайт, мээге кислород жакшы жетпегендиктен ушундай характерде болуп калган деген өзүм диагноз койдум ушундай, жөнөкөй тил менен айтканда. Биз ата-энелер балдарыбызды күчтүү болушун каалайбыз. Биз өзүбүз жетпеген нерсеге балдарыбыз жетишин каалайбыз. Балдарыбыз жакшы дем албаса, биз жаш кезинде ошо кислороддон бууп койсок, то есть мурдуну каратпай, постоянно коңурук тартып, оозун ачып, уктап, ошондой кислород жакшы жетпесе, бул будущийде чоңойгондо биз ойлогон максатка жетпеген бала болуп калышы мүмкүн. Биз ойлогондой бала болбой калышы мүмкүн. Ирим таркап кеткен бет тарабыма. Менин атым Айсалкын, 35 жашта. Бир жума мурун мурдуман операция болдум. Мурдумдан ирим таркап кеткен бет тарабыма. Ошону тазалашты. Башым ооруду. Сол тарабынан башым, көзүм, тишим, чыкыйларым баардыгы ооруп, катуу ооруп келдим. После операции сразу эле боль таркады. Боль оорубай эле калды. Азыр ошо жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. После операция өзүмө келдим. Ошондон кийин эле лыкылдаткан оорулар жок. Мен жайдан бери ооруп аттым эле. Жайдан бери гаймориттин лечениясын кылдым. Антибиотиктерди алып жаттым. Кайра эле ооруп калып аттым. Анан томографияга түшсөк, ошо гаймориттики таркап кеткен деп айтты. Бир 20 күн мурун эле лечение кылгам, гайморитке жакшы боло албай, кайра эле бул жака келдим. Анан кайра катуу ооругандан келсем, уже операция кылыш керек, кылынбаса болбой калыптыр дегенден сразу жасаттык. Рахмат, силерге дагы ишиңерге ийгилик. Танерге дагы рахмат.